Biz 2024-2028 жылдарға қарата санарип трансформация концепциясының негізінде bir қатар белгілерді ишке ашырудабыз. БУ-нун коопсуздук кеңешинин жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы дагы бир маанилүү жыйын Садыр Жапаров жасалма интеллект адам өмүрүн сактоо, тынчтыкты орнотуу жана чыр чатактардын алдын алуу максатында гана колдонууга тийиш экенин баса белгиледи. Ал Кыргызстанда 2024-28 жылдарга карата санарип трансформация концепциясынын алкагында улуттук жасалма интеллект платформасын түзүү, адистерди даярдоо, жогорку өндүрүмдүүлүктөгү эсептөө борборун ишке киргизүү пландары тууралуу айтып өттү. Кыргызстан бул технологияны тыныштык, чыр чатактарды алдын алуу жана адам өмүрүн коргоо максаттарына гана кызмат кылат деген бекем ишеничтебиз. Ушундан улам жасалма интеллекти жоопкерчилик менен пайдалануу боюнча эл аралык стандарттарды жана эрежелерди иштеп чыгууга чакырабыз. Жаңы технологиялардын артыкчылыктары жалгыз эле өнүккөн өлкөлөргө гана эмес, бардык мамлекеттерге, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө да жеткиликтүү болушу өтө маанилүү. Президент Жапаров өз сөзүнүн соңунда Кыргызстан 2027-28 жылдарга БУ-нун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин коюп жатканын билдирди. Эгерде Кыргызстан шайланып калса, жасалма интеллектти тынчтык жана өнүгүү максатында колдонуу боюнча глобалдык аракеттерге салым кошууга даяр экенин билдирди.